Адахан Мадумаров азыркы өкмөт тарыхта эң соодалашкан күч катары калат. Бул тууралуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери өзүнүн YouTube каналында билдирди. Аларда адип ахлак жөнүндө түшүнүк жок. Алар даталары дагы бир жыл жылдырылып жаткандыгын кубанышат. Конституцияны жакшы билген айрым адамдар да кубанышты. Өткөн шайлоолор кийинки шайлоолордо алардын өтпөй тургандыгын көрсөттү. Бирок бул жерде алар дагы бир жыл креслодо отурганы жатпайбы? Алар Конституцияны бузуу болгонун түшүнүп, бирок кызмат орундарын соодалашып жатышат. Уят, дейт саясатчы. Булак Коом пресс. Экс-спикер Дастан Жумабековго кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Жогорку кеңештин экс-спикери Дастан Жумабековго карата Талас облусундагы добуштарды сатып алуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштү баштады. Белгилей кетсек, буга чейин экс-спикер Талас районунда жаңы төрөлгөн ымыркайга 50 000 сом сүйүнчүк пул бергени маалымдалган. Ымыркайга Дастан деген ысым коюлган. Каражат Дастанбек Жумабековдун өздүк каражаттарынан бөлүнгөн деп айтылып келген. Бирок кийин социалдык тармактарда ар кандай пикирлер айтылып, добуштарды сатып алуу жөнүндө сөз башталганда, Жогорку кеңештин басма сөз кызматы каражат төраганын фондунан бөлүнгөн деген маалымат тараткан. Жумабеков Кызыл Адырдын ооруканасына барганда өз үй бүлөсүнүн атынан 50 000 сом көрүндүк берип, жакынкы жылдарда Кыргызстанда жаңы төрөлгөн ар бир балага мамлекет тарабынан ушундай өлчөмдө сүйүнчү пул берилерине ишендирип кеткен. Булак Назар Ньюс KG. Шыкмаматов. Кечээ депутаттар сатканчылыкты көрсөтүштү. Тарых муну кечирбейт. 6-чакырылыштагы Жогорку кеңештин депутаттары мандатынан мөөнөтүн дагы жарым жылга узартып алышты, деп эсептейт мурунку депутат Алмамбет Шыкмаматов. Эскерте кетсек, кечээ Жогорку кеңештин депутаттары парламенттик шайлоону артка жылдыруу боюнча мыйзам долбоорду жактырды. Бул мыйзам долбоор Акылбек Жапаров, Талант Мамытов, Канатбек Исаев, Өмүрбек Текебаев, Иса Өмүркулов, Алтынбек Сулайманов, Жыргалбек Турускулов, Нурбек Алимбеков, Өмүрбек Бакиров тарабынан сунушталган. Вице-спикер Мирлан Бакировдун айтымында 83 депутат мыйзам долбоорду жактырган. Кечээ депутаттар сатканчылыкты көрсөтүштү. Тарых муну кечирбейт, деди саясатчы. Анын айтымы боюнча Конституция менен Кыргызстандын эли парламенттин депутаттарын 5 жылга гана шайлаган. Булак Назар Ньюс KG. Айдар Акаевдин өлүмүнүн себеби белгилүү болду. Кыргызстандын туңгуч президентинин уулу Айдар Акаев спирт ичимдиктерине жана баңги заттарына ууланып каза болду. Бул тууралуу Комсомольская правда укук коргоо органдарындагы булакка шилтеме берүү менен билдирди. Гезитте жазылгандай, анализ алкоголь менен кокаиндин айкалышы жүрөктүн токтоп калышына алып келгенин көрсөттү. Айдар Акаевдин өлүмү 6 февралда белгилүү болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда ал 44 жашка чыкканга 2 жума калганда жүрөгү токтоп каза болгон деп кабарланган. Эске сала кетсек, 2005 жылы 24 мартта бийликтен кулаган президенттин 4 баласы бар: Бермет, Айдар, Саадат жана Илим. Бермет жана Айдар Акаевдер Жогорку кеңешке ат салышып, бийликтеги Алга Кыргызстан партиясынан депутаттык мандат алышкан. Бул өлкөдө кеңири нааразычылыкты пайда кылган. 2005 жылы 24 мартта Ак үйдү басып алуу менен аяктаган митингдин натыйжасында Аскар Акаев бийликтен кулатылган. Ал үй бүлөсү менен республикадан качып кеткен. Айдар Акаев кинематографиялык чөйрөдө белгилүү Чокубаевдин үй бүлөсүнүн кызы Сайкалга үйлөнгөн. Алардын 3 баласы бар. Акаевдин үй бүлөсү Москвага көчүп кеткенден кийин Айдар бизнес менен алектенип жүргөн. Булак Аргумент KG. Бишкекте онлайн сабак окугусу келбеген окуучу кабат үйдөн боюн таштады. Бишкекте 10 жаштагы бала көп кабаттуу үйдүн терезесине секирип кетти. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Бала өз жанын кыйганы такталды. Малдыбаев көчөсүндө жайгашкан үйдүн 17 кабатындагы батирдин терезесинен секирип кетти. Окуя болгон жерден милиция кызматкери 10 жаштагы баланын жансыз денесин табышкан. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестине катталган. Сотко чейинки процесстин алкагында тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп, бардык керектүү экспертизалар дайындалды деп билдирди шаардык ички иштер бөлүмүнөн. Алдын ала маалыматтар боюнча суицидке аралыктан окуу көйгөйлөрү себеп болгон. Булак Коом пресс. Крим авторитет Камчы Көлбаев УКМКнын СИЗОсуна киргизилди. Камчы Көлбаев УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 23 октябрда Бишкек шаарынын 1-Май райондук сотунун чечими менен Камчы Көлбаев тергөө амалдары жүрүп жаткан учурда УКМКнын СИЗОсуна киргизилди.
Буга чейин Камчы Көлбаев кармалганы маалымдалган. Ага карата кылмыштуу уюмду түзүү же ага катышуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Булак Супер KG. Садыр Жапаров: парламент июнга чейин олтурат экен деп паника болбогула, баары жакшы болот. Президенттин милдетин убактылуу аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров Facebook, Instagram, Telegram баракчасына 23 октябрда президенттик жана парламенттик шайлоолор 2021 жылдын март айына чейин өткөрүлөрү тууралуу билдирүү калтырды. Ал толугу менен төмөндө. Урматтуу кыргызстандыктар, эч кам санабаңыздар. Жасалып жаткан иштерибиздин баары элдин кызыкчылыгы үчүн болуп жатат. Эл 30 жылдан бери талап кылып, бирок максатына жетпей келе жаткан иштер сөзсүз ишке ашырылат. Бут тосуулар болбосо, каттуу бут тосуулар болуп жатат. Баш мыйзам эл каалагандай кабыл алынат. Шайлоолор буйруса мартка чейин бүтөт. Парламент июнга чейин олтурбайт. Келээрки мыйзамга запас убакыт алалы деп. Реформалар июнга чейин бүтүш керек экендигин белгилеп коюшуптур. Кыскасы, парламент июнга чейин олтурат экен деп паника кылбагыла. 30 жылдан бери тили сайрап, бирок колунан эч нерсе келбеген, эч бир алгылыктуу иш жасабаган саясатчыларга ишенбегиле. Баары жакшы болот. Эске сала кетсек, 22 октябрда Садыр Жапаров Кыргызстан президентин жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Булак Алакан KG. Дүйшөнбек Зилалиевдин атасы Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Дүйшөнбек Зилалиевдин атасы президенттин Садыр Жапаровдун уулун үй камагына бошотуу жана күнөөсүз экендигин далилдөө мүмкүнчүлүгүн берүүнү суранат. Бул тууралуу анын кайрылуусунда айтылат. Текшербек Зилалиев уулунун окуясынан улам анын үй бүлөсү жана анын балдары мүлкүнөн негизсиз ажыратылган деп жазган. Анын айтымында, ал өз ишин 1991 жылы азык-түлүк дүкөндөрүнөн баштаган. Андан кийин акырындап бизнесин кеңейтип, кыймылсыз мүлк сатып алган. 1998 жылы анын кыймылсыз мүлкүнүн жалпы баасы болжол менен $300 000 түзгөн. Ал учурда анын 5 батире, 2 жер тилкеси, 2 коттеджи жана башка кыймылсыз мүлкү болгон. Кийинчерээк Текшербек Зилалиев транспорттук бизнес менен алектенет. 2013 жылы Дүйшөнбек Зилалиев министр болуп келгенде анын мүлкү буга чейин $600 000 бааланган. Ошондой эле ал башка уулдары Россияда жана АКШда иштеп, атасына чогулткан акчаларын бергенин, ал акчага кыймылсыз мүлк сатып алгандыгын жазган. Мунун баарынан алар Дүйшөнбек Зилалиевдин козголгон кылмыш ишинен улам айрылды. Ал буга чейин Дүйшөнбек Зилалиевге Алмазбек Атамбаевга $1 миллион бергем деп көрсөтмө берүүнү сунушташканын эске салды. Ошондой эле Текшербек Зилалиев мыйзамсыз баюу иши боюнча камакка алынган 21 адамдын ичинен Дүйшөнбек Зилалиев гана түрмөдө отургандыгын белгиледи. Ал президенттин Садыр Жапаровдон уулунун ишин көзөмөлгө алып адилеттүү сот ишин камсыз кылууну суранат. Булак Назар Ньюс. Султанбеков Акылбек Жапаровго: Атамбаевдин баласын балабакчага ташып жүргөн адам эмес белеңиз. Азаттык үн алгысынын берүүсүндө жараксыз деп табылган шайлоодо СДПК партиясынын атынан шайлоого аттанган Темирлан Султанбеков президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун кеңешчиси Акылбек Жапаровго: сиз убагында Атамбаевдин жанында жүрүп, финансисти болуп, анын кичүү баласы Кадыр Атамбаевди балабакчага алып келип жүрчү адам сиз эмес белеңиз, деп агынан жарылды. Мындан сырткары, ал өз сөзүндө Кыргызстанды өнүктүрүп өстүргөн адам катары баалаган Турдакын Усубалиев жөнүндө кеп козгоп, ага каршы чыгып жаткандарын сынга алды. БШК имараты тинтүүгө алынып, документтер чогултулуп жатат. БШК мүчөсү Кайрат Осмоналиев азыр болуп жаткан көрүнүшкө нааразы болуп, мыйзамсыз аракет деп баалап жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратын Ички иштер министрлиги кызматкерлери тинтүүгө алып, документтерди чогултуп жатат. Бул тууралуу маалыматты Спутник редакциясына БШК мүчөсү Кайрат Осмоналиев тастыктады. Бул атайын уюштурулган акция. Дергөөчүлөр БШКнын ишине тоскоолдук жаратып жатышат. Бул үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартса болот. Анткени биз юридикалык жактан дагы деле парламенттик шайлоо жүрүп жаткан абалдабыз. Анын жыйынтыгы жокко чыгарыла элек, деди Усмоналиев. БШК мүчөсүнүн айтымында жетекчилик жаңы бийлик менен сүйлөшүүгө аракет кылган. Төрайым Шайлдабекова болгон аракетин кылып,
кабылдамага чейин барган. Бирок Бакыт Аманбаев, өкмөт аппаратынын жетекчиси, силерди эч ким кабыл албайт, өзүңөр тарап кеткиле деп айтыптыр. Ишибизди улантаарыбызды билгенде кылмыш ишин козгоп суракка чакыра баштады. Азыр тинтүү жүрүп, документтерди алып жатышат. Бул аша чапкандык. Президенттин милдетин аткаруучу камчы методун гана колдонууда. Журналисттер бир нече күндөн бери БШКнын тегерегиндеги чуу боюнча айтса дагы реакция кылган жок, деди ал. Буга чейин Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн суракка алып кетүүгө аракет кылып жатканы кабарланган. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы окуя боюнча бир аздан соң комментарий берерин билдирди. Булак Спутник KG. Темир жол башчысы Василий Дашков камалганы кабарланууда. Бул тууралуу мурдагы журналист, учурдагы активдүү Facebook колдонуучусу Кудурет Тайчабаров жазып чыкты. Бирок экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат Дашковдун кармалганы тууралуу эч кандай маалымат тарата элек. Мекеменин маалыматында жеке кызыкчылыгы үчүн эски вагондорду кескилеп темирге өткөргөндүгү үчүн Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилерине кылмыш иши козголду. Учурда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы металлга өткөрүлгөн вагондордун санын жана келтирилген зыяндын көлөмүн аныктап жатат деп жазылат. Айрым маалыматтарда 200ге жакын вагон темирге өткөрүлгөн.